Коомдук жана мамлекеттик ишмер маданий курулуштун көрүнүктүү уюштуруучусу, көркөм котормочу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Акун Токтосартов бүтүндөй өмүрүн кыргыз маданияты менен руханий дөөлөттөрүн сактоого, келечек муунга калтырууга арнаган. Assalamu alaikum, ардактуу мекендештер жана замандаштар. Кыргызстан Ленин комсомолунун райондук комитети, Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитети сыяктуу 1992 Акун Токтосартов руханий кайра жаралуу эл аралык ассоциациясын уюштуруп, көзү өткөнгө чейин анын президенти болгон. Руханият деген бул сөз өтө артыкча бийик сөз да. Рух дегениңиз бул инсандык байлык бар экендигин билгизип турат. Ошол инсаны бай, бир эле баягы дөөлөт, чөнтөктөгү дөөлөт эмес, бул ички дүйнөңүздүн дөөлөтүнө байган адамдарды издеген, ошону тапкан, ошого татыктуу адамдарды ошо лауреат кылган, бул өзүнчө бир чоң нерсе болуп атат да. Акун Токтосартов руханият деген жаңы сөздү киргизүү менен өзүнө өчпөс из калтырып кетти дешет замандаштары. Бул сөз азыр тектеш тилдерде кеңири жайылган. Руханият тынчтык жана эл достугун бекемдөө үчүн жылдын адамы. Курманжандатка руханият жылдын ишкери сыйлыктары уюштурулуп, алар чет өлкөлөрдүн жана республиканын эң көрүнүктүү мамлекеттик, коомдук жана маданий ишмерлерине ыйгарылган. Руханият деген ассоциацияны түзүп, ошол дүйнөлүк маданий кызматкерлерди биринчи кезекте, дүйнөлүк илимий кызматкерлерди ошол эл аралык сыйлык уюштуруп, ошолорду чакырып, бизди аларга таанытып, аларды бизге таанытып, өзүнчө бир маданий көпүрө катары кызмат кылды. Бул Акун Токтосартовдун эмгегинин бир үзүмү гана. Ала Тоо фестивалы деген силер билип калдыңарбы, билбей калдыңарбы? Ошо жыл сайын ушу келип Кыргызстанда бүткүл эски советтер бирдигинин таланттуулары келип, ушу бир жумабы 10 күнбү бул бүтүн майрам эле. Өтө чоң майрам болчу. Бүтүн биз кинодон көрүп, телевизордон көрүп, бая суктанып жүргөн Советтер Союзунун таланттуу адамдардын баарысы ошо жайында ушул жерге келип, бир маданият майрамы, музыка майрамы, ыр майрамы болчу да. Мен 1977 жылы борбордук комитеттин маданият бөлүмүнө институтту болуп иштеп барып калдым. Акун Токтосартов мамлекеттик иште жөнөкөй кызматкерден баштап министрге чейин жеткен. 40 жыл жетекчилик кызматтарда болуп, маданият мекемелеринин материалдык, техникалык базасын чыңдоого зор салым кошкон. Мындан тышкары жогорку дасыккан чыгармачыл кадрларды даярдоо, кыргыз искусствосун дүйнөлүк коомчулукка пропагандалоо, улуттар аралык мамилелерди чыңдоо анын эмгек жолунун эң негизги багыты болгон. Маданият боюнча, адамгерчилиги боюнча, жалпы эле багыл мамлекетчилдиги боюнча ушунчалык бизге инилерине бүт үлгү эле ал киши. Биз ал кишинин эмгегине абдан сыймыктанабыз. Мына Кыргызстандын маданиятынын өсүшүнө, Кыргызстандын дагы рухий адамдардын рухий жан дүйнөсүнүн байышына өтө чоң салым кошкон. Акун Токтосартов маданият министрлигин жетектеп турган мезгилде жаш көрүүчүлөр театры, сатира театры, Кыргыз концерт бирикмесин, Кыргыз реставрация, Кыргыз культ монтажды, Ош облустук филармониясын жана Курчак театрын, мемориалдык музейлер сыяктуу бир катар маданий очоктор ишке берилген. Ошондой эле улуттар аралык, мамлекеттер аралык достуктун чыңалышына дагы өтө чоң өлгө түзгөн. Биз Акун акем менен бүт ушул Көңдүк айылы, Карабулжа району жалпы эле баарыбыз туугандар сыймыктанабыз. Абдылас Малдыбаев, Муратбек Рыскулов, Капар Айтиев атындагы республикалык сыйлыктар уюштурулуп, Бишкекте Сүрөт академиясынын, Москва, Ленинград, Ташкент, Алматы шаарларында кесипкөй адистерди даярдай турган улуттук студиялар ачылган. Көргөн кишилер мына Кыргыздын азыр эң белдүү Кыргыздын музыкалык өнөрүн көкөлөткөн кишилердин бири. Мисалы Токон Эшбаев, Түгөлбай Казаков, жана ушулар сыяктуу Толгон Токой, ошол Акун Токтосартов министрликте иштеп, министрликтин жетекчилигинде иштеп турганда ушулардын талантынын дагы
баягы талант эми жеке нерседечи, бирок ошолордун талантынын дагы артып өсүш үчүн колунан келишинче шарт түзүп бергенге аракет кылган. Мекен алдындагы эмгеги бааланып, Акун Токтосартов эмгектеги каармандыгы үчүн Манас миң медалдары менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамын алган. Тынчтык жана элдердин ортосундагы ынтымак үчүн эл аралык сыйлыктын лауреаты болгон. Ал киши кыргыз маданияты бир ренессанс доорун жашап аткан кезде өзү да ошол доордо жашап калды да, анан ошондо маданиятка артында бир из быракты. Коомдук жана мамлекеттик ишмерлердин кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымын айта кетпесе болбос. Акун Токтосартов орус, украин, казак, өзбек жазуучуларынын бир катар көркөм чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына өзгөчө бийик мамиле жасаган. Жаш замандаштарым, китеп окурмандар, ойлоп көргүлөчү. Адамзат, адам баласы туулгандан тартып, o dünyaya кеткенче жанында ким жүрөт? Гайым. Өйдө төмөн турмушунун сүйүнүчүнө да, күйүүчүнө да орток болгон ал китеп. Китеп турганда адам өзүнчө руханий бир улуу инсан катарында каралат. Ошондуктан адамдын өмүрүндө, адамдын турмушунда бардык жакшылыктар да, жамандыктар да баары китептен барып орун алып, китептен жарык. Акун Токтосартов адам көңүлү, адамдын таламы дегенде ичкен ашын жерге койгон адам болчу. Уюштуруучулук көрөгөчтүктүн сыры, жетекчилик кыраакылыгынын түйүнү, акылмандык касиетинин ачкычы анын мүнөзүндө болчу деп эскеришет замандаштары. Ал киши жан дили менен берилип, ушу кыргыз маданиятынын ар тарабын көтөрүүгө аракет кылды. Маданият министри катары, руханият ассоциациясынын башчысы катары, анан бул жаңы өсүп келаткан жазуучулардын баардыгын карасаңыздар, ошо кандайдыр бир өлчөмдө ошол кишинин колдоосун көргөндөрүн айтышат. Акун Токтосартов Алайкуу өрөөнүндөгү Көңдүк айылында 1941 жылы 15 мартта жарык дүйнөгө келген. Кайыңтала орто мектебин аяктап, Токмок шаарындагы Республикалык маданий агартуу окуу жайын, Ош мамлекеттик педагогика институтун, Алматы шаарындагы жогорку партиялык мектепти бүтүргөн. 2013 жылы коомдук ишмер 72 жаш курагында көпкө созулган оорудан улам көз жумган. Улуттук китепканада былтыр Акун Токтосартовго арналган китеп иллюстрациялык көргөзмө ачылган. Анын артында 4 кыз жана 2 уулу калды. Акун Токтосартовдун өчпөс ысымы элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат.